Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы инсандын көп кырдуулуулугу. Сабактын планы: индивид, инсан, индивидуалдуулук, инсандын психологиялык түзүлүшү, инсандын калыптануусуна табигый жана социалдык шарттардын таасири. Индивид, инсан, индивидуалдуулук. Адам өзүнүн иш-аракеттери, чыгармачылыгы, жаратуучулугу менен тарыхый жана илимий процессти кыймылдатып турат. Адамга табигый касиеттери, өзгөчөлүктөрү жана кайталанбастыгынан келип чыгып, индивид, индивидуалдуулук, инсан деген аныктамалар берилет. Индивид адамзаттын бардык психофизикалык жана социалдык өзгөчөлүктөрүн алып жүрүүчү адамзаттын өкүлү. Индивидуалдуулук жеке адамдын психологиялык, физиологиялык, социалдык өзгөчөлүгү, жүрүш-турушта, ишмердүүлүктө, баарлашууда көрүнгөн кайталангыс уникалдуулугу. Инсан аң сезимге ээ, таанып билүүгө, сезүүгө жана өзүн курчап турган дүйнөнү өзгөртүүгө, башка инсандар менен мамиле курууга жөндөмдүү адам. Адам индивид катары төрөлөт. Төрөлгөндөн баштап эле өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөргө, индивидуалдуулукка ээ болот жана ушул өзгөчөлүктөрдү колдонуп, коомдо өз ордун табат, социалдашат, инсан катары калыптанат. Индивид катары адамдын жалпы мүнөздөмөсү. Организмдин психофизикалык жалпы абалы. Айлана чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө болгон туруктуулугу, активдүүлүгү катары каралат. Индивид катары адамдын өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Алар биологиялык өзгөчөлүктөр: көз, чач, бой, дене түзүлүшү. Социалдык өзгөчөлүктөр: интеллектуалдык деңгээли, психологиялык абалы, маданияттуулугу. Адамдын индивидуалдуулугу анын ой жүгүртүүсүнөн, жүрүш-турушунан жана маданий керектөөлөрүнөн билинет. Тактап айтканда, индивидуалдуулук адамдын табигый жана психологиялык өзгөчөлүктөрүнө көрүнөт. Биологиялык түзүлүшү, интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрү, темпераменти, мүнөзү жана эмоциялык абалы боюнча ар бир адам бири-бирине окшобогон индивидуалдуулукка, уникалдуулукка ээ. Адам инсан болуп төрөлбөйт, инсан болуп калыптанат. Тактап айтканда, инсан башка адамдар менен бирге ишмердүүлүк жүргүзүү, баарлашуу процессинде социалдык сапаттарга ээ болот. Адамдын инсан болуп калыптануусуна коом шарт түзүп, натыйжада социалдашуу процессинде инсан болуп калыптанат. Инсандын психологиялык түзүлүшү. Ар бир инсан психологиялык жана социалдык мүнөздөгү өзгөчөлүктөргө ээ болуп саналат. Инсандын сүйлөө иречине, жүрүш-турушуна, ишмердүүлүгүнө таасир эткен психологиялык түзүлүштүн мааниси зор. Инсандын психологиялык түзүлүшү — бул адамды толугу менен инсан катары мүнөздөгөн сапаттардын жана касиеттердин ажырагыс системасы. Инсандын психологиялык түзүлүшүнүн төмөндөгүдөй сыпаттаса болот: индивидуалдуу жеке өзгөчөлүктөр, темперамент, мүнөз, жөндөмдүүлүктөр. Инсандын процессуалдык өзгөчөлүктөрү: эмоция, сезим, мотив, эрктүүлүк жана башкалар. Инсандын ядросу: мен концепциясы жана инсандын багыттуулугу, максаттуулугу. Индивидуалдуу жеке өзгөчөлүктөрдүн башатында инсандын биосоциалдык сапаттары жатат. Мисалы, темперамент жана мүнөз адамдын тубаса сапаттары болсо, жөндөмдүүлүк социалдашуунун натыйжасында калыптанат. Ал эми шык адамга ата-энеден берилет. Инсандын психологиялык түзүлүшүнүн индивидуалдуу жеке өзгөчөлүктөрүнө төмөндөгүдөй аныктама берилет. Темперамент адамдын жүрүш-турушун, ишмердүүлүгүн жана психологиялык процессинде аныктаган өзгөчөлүктөрү. Мүнөз адамдын жүрүш-турушунда көрүнгөн анын психологиялык жана руханий касиеттеринин өз ара айкалышы. Жөндөмдүүлүк коомдун ар кандай чөйрөлөрүндө адамдын ишмердүүлүк жүргүзүүсүнүн мүмкүнчүлүктөрү. Булар өз ара бири-бири менен тыгыз байланышта өнүгөт. Алсак, темпераментти кайсы түрү үстөмдүк кылганына жараша адамдын мүнөзү калыптанат. Сангвиниктер шайыр, мамилечил болушса, холериктер ачуусу чукул болушу мүмкүн. Ошол эле учурда сангвиниктер музыкага шыктуу, адамдар арасындагы өз ара мамилелешүүгө жөндөмдүү болушат. Ошондуктан жөндөмдүүлүктөрдү көбүнчө интеллектуалдык өнүккөн
өңүттөн карашат. Анткени адамдын ой жүгүртүүсү, эстеп калуу, баарлашуу, аракеттенүү жана башка өзгөчөлүктөрү темпераменттен жана мүнөздөн келип чыгат. Инсандын процессуалдык өзгөчөлүктөрү. Бул кырдаалга ишмердүүлүккө, жашоо образына байланыштуу абал. Тактап айтканда, процесстин жүрүшүнө адамдын өзүнүн мамилесин билдирүүсү, аракеттенүүсү. Процессуалдык өзгөчөлүктөргө төмөнкүдөй аныктама берилет. Эмоция. Бул адамдын айлана чөйрөдө болуп жаткан окуяларга, өзгөрүүлөргө жана кырдаалдарга өзүнүн мамилесин көрсөтүү. Сезим. Бул адамдын кандайдыр бир нерсеге, окуяга же адамга болгон жан дүйнөсүнөн чыккан жеке мамилеси. Мотив. Адамдын жүрүм-турумун көзөмөлдөп, анын багытын, активдүүлүгүн, туруктуулугун аныктаган экономикалык процесс. Эрк. Адамдын аң-сезимдүү түрдө чечимдерди кабыл алуу, максат коюу жана аларды ишке ашырууда тоскоолдуктарга карабастан аракеттенүүнү жөндөмдүүлүгү. Бул аталган өзгөчөлүктөрдүн башатында биосоциалдык факторлор турат. Аларды туура колдонуу инсандын ар кандай чөйрөдө ийгиликтерди жаратуусуна себеп болот. Мисалы, сезимдери, эмоциялары күчтүү өнүккөн инсан өзүн руханий чөйрөдө көргөзө алат. Мындай адамдар музыкант, акын, сүрөтчү, актер жана башка кесиптердин ээлери болушу мүмкүн. Ал эми мотивди туура коюу жана эркин бекемдиги, мисалы, спорт, саясат чөйрөсүндө карьера жасоого жардам берет. Ошондой эле процессуалдык өзгөчөлүктөрдү туура колдонуу бардык кесипте ийгиликтерге жеткирет. Эмоцияны ичке катуу же башкара албоо, сезимдин жана мотивдин жоктугу, эрксиздик инсандын психологиялык жактан жабыркатып, коомдон чыгып калууга жардамын берет. Инсандын өзүнүн биосоциалдык өзгөчөлүктөрүн таанып билип, кабыл алуусу жана максаттуу колдоно алуусу мен концепциясынын негизин түзөт. Инсандын калыптануусуна табигый жана социалдык шарттардын таасири. Инсандын калыптануусуна таасир эткен шарттар табигый жана социалдык багыттарда каралат. Тактап айтканда, адамдын гени жана тарбиясы ар кандай шартта түрдүү роль ойнойт. Байыркы Индияда адамдын ийгиликтүү инсан болуп калыптануусуна табигый шарттар же социалдык шарттар көбүрөөк таасир этеби деп эксперимент жүргүзүшкөн. Аристократ үй-бүлөлөрдүн балдарын өзүнчө жабык имараттарда чоңойтушкан. Жакыр адамдардын балдарын аристократтарга багууга беришкен. Бир канча жылдан кийин жабык чөйрөдө өскөн балдар баарлашпай, чоңойгондо мамиле түзбөй, сүйлөшүүгө жөндөмсүз болуп, жүрүш-туруштун эрежелерин билген эмес. Жакыр үй-бүлөнүн балдары өзүн аристократтардай алып жүрүшкөн. 1983-жылы АКШнын Миннесота штатындагы эгиздерди жана бала багып алууну изилдөө борбору институтунда окумуштуулар Томас Бошард жана Дэвид Ликкен ар кандай шарттарда ар башка үй-бүлөлөрдө чоңоюп жаткан 56 эгиздер жугунун генин жана тарбиясын изилдей башташкан. Изилдөөнүн жыйынтыгы төмөнгүдөй болгон. Адамдардын 70% интеллекти генетикалык фактордон, 30% айлана чөйрөдөн, тарбиядан көз каранды. Экстраверт, интроверттик, сырткы дүйнөгө ачыктык же ишенбөөчүлүк. Мүнөз өтө эмоциялуулук, абийирдүүлүк, жоопкерчилик адамга 65% генетикалык жактан берилет. Изилдөөнүн жыйынтыгы илим чөйрөсүндө катуу талкууга түшүп, изилдөөчүлөрдүн пикири менен бардыгы макул болгон эмес. Ал эми дагы бир мисал. Алкоголиктин 2 уулу бар болчу. Алардын бирөөсү жашоосунда ийгиликке жетип, карьера жасады. Экинчиси атасындай алкоголик болуп чыкты. Алардын эмне үчүн ушул жолду тандадың десе, 2 уулу тең атам алкоголик болгон деген. Демек, алар балалыгында өзү курчап турган дүйнөнү эки көз караш менен карап, биринчи уул атасынын жолун эмес, өнүгүү жолун тандап алган, экинчи уул өзү чоңойгон жолду тандап алган. Демек, адамга генетикалык жактан берилген табигый өзгөчөлүктөр, мисалы, интеллект, темперамент, мүнөз өмүр бою өзгөрүүсүз калат, бирок генетикалык жактан берилген өзгөчөлүктөр адам тарабынан туура колдонулуп, тынымсыз аракеттенүүгө негизделгенде гана жакшы жыйынтык берет. Ал эми социалдык шарттар адамдын жашоо шартына, жүрүш-турушуна, иш-аракетине таасир этет. 10% талантты өнүктүрүү үчүн 90% аракеттенүү зарыл. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Адамдын индивид, инсан катары кандай өзгөчөлүктөрү бар? Адамдын индивидуалдуулук, уникалдуулугу эмнеде? Инсандын психологиялык түзүлүшүн
кандай сыпаттаса болот? Процессуалдык өзгөчөлүктөргө кандай аныктама берүүгө болот? Адамдын калыптануусуна таасир эткен факторлорго мисалдарды келтиргиле.